Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Китеп, дептер, калемдерибизди алып сабакка даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы класс, окуу куралдары. Китептин 9-бетин ачабыз. Бүгүнкү сабакта балдар силер менен класс, окуу куралдары боюнча маалымат алабыз. Аларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ошондой эле тексттен окуу куралдарына тиешелүү сөздөрдү табабыз. Кана анда баарыбыз сүрөткө көңүл буралы. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Албетте, окуу куралдары. Кана кайталайбыз. Китеп, дептер, китеп кап, калем, калем сап, сызгыч. Демек булардын бардыгы балдар окуу куралдары. Китебибиздин 9-бетин ачып, экинчи көнүгүүнү карайбыз. Сүйлөмдөрдү сүрөт боюнча толуктагыла. Дептерди ачып, бул көнүгүүнү дептерге жазабыз. Мисалы, биринчи партада эмнелер жатат? Карагылачы балдар. Биринчи партада китеп, дептер, калем сап жатат. Калганын ушундай үлгүдө мындан ары улантасыңар. Кийинки тапшырма 3-чү көнүгүү. Бул көнүгүүнү ооз эки аткарабыз балдар. Кайсы тамгалар жок? Тапкыла. Кана тапканга аракет кылып көргүлөчү. Тапкан болсоңор анда текшергиле. Биринчи китеп, экинчи күндөлүк, үчүнчү өчүргүч, төртүнчү сөз боек, бешинчи калем, алтынчы сөзүбүз сызгыч, жетинчи калем сап жана акыркы сөзүбүз дептер. Эгерде сөздөрдү туура тапкан болсоңор, анда азаматсыңар. Китебибиздин 10-бетин ачып, 4-чү көнүгүүнү карайлы. Текстти окугула. Көптүк сандагы сөздөрдү көрсөткүлө. Бул жерден алгач текстти бардыгыбыз окуйбуз. Көптүк сандагы сөздөрдү дептерге жазабыз. Мисалы, окуучулар, гүлдөр жана башка сөздөрдү таап, дептерге жазабыз. Андан соң текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: бул эмне? Бул биздин класс. Калган суроолорго өзүбүз жооп беребиз. Кана окуу куралдарды дагы бир сыйра кайталап алалычы балдар. Окуу куралдарына кайсылар кирет экен? Окуу куралдарына китеп, дептер, калем, калем сап, сызгыч, доска жана башкалар кирет экен. Демек, бүгүнкү сабагыбыз баарыңарга түшүнүктүү болду болуш керек. Суроолоруңар болсо мага жазып кетирип койгула. Үйгө тапшырма балдар. 10-беттеги 5-чи көнүгүү. Сүйлөмдөрдү кыргызчага которуп жазабыз. Сабак түшүнүктүү болду. Анда кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.